Мага еще мындай суроо берип атат. Новый я дейт. Өзгөрүшүм керек, жаңы арзу болушум керек дегендей суроо берип атат. Кантип болсом болот? Уже мен 39 жашка чыктым, дагы деле мындай наалыйм, жашоого нааразы. Элдин баарын караса бактылуу жашап аткандай, бир эле жашоо мындайча айтканда Кудай сыноону ошого эле берип аткандай элестетип атат да. Аны мен жалпак тилде кантип түшүндүрсөм? Например, азыр мен силергечи мындайча айтканда мына биздин жол, бул жерде азыр жазам. Прошлый сызып коеюн. Ортого азыр, здесь и сейчас, будущий. Мына, например, мынау болсо прошлый. Бул уже өтүп кетти, бул жашообуз жок, кетти да. А мынау здесь и сейчас, бул азыр ушул убакта жашап аткан жерибиз. А бул болсо будущий. Көпчүлүк адам энергиясынын баардыгын мынау прошлый нерсени ойлой берет. Ошон үчүн прошлыйга дагы жашоосу кайра кайталана берет. Например, бир эже айтып атат, уже мен 500 000 карыздан кутулганмын дейт, Москвага барып иштеп келдим. Бирок азыркы учурда дагы кайра эле карыз болуп калдым го. Эмне үчүн дейт. Эмне үчүн? Себеби дегенде ал кечке ошо прошлыйдагы карыздарды ойлой берди. Мен ушу карыздан араң кутулдум, карызды зорго кутулдум. Ар кимге кечке айта берди, мен карыз болгум келбейт. Карыз деген жаман нерсе деп кечке жаман нерселерди ойлой берген үчүн кайсыл жерге энергия, кайсыл жерге оюң кеткен болсо, сен ушул нерсени азыр мына здесь сейчас мындай айтканда ушул моментте жашап атасың. Кээ бирки адамдар бар, только будущийди ойлой берет, энергиясын будущийга кетирет, но биз бир сааттан кийин же болбосо 2 сааттан кийин эмне болуп кетет экенин билбейбиз. Даже эртеңки күнгө гарантия жок бизгечи. Ошондуктан ушу будущийда боло турган нерсени, например, сага эмне керек болуп атат, жумушуңдан экинчи статуска чыккың келип атат дейин, же болбосо свободно иштегиң келип жатат, же карызы жок, же үй алгың келип атат, ошол нерсеге эмне тоскоол болуп атат? Только мына ме гана да, ме, акча жок, ал бул дей берет да. Ошол нерсени здесь и сейчас, ошол уже сенде үй бар или машина бар, ошол машина болгондо сенде эмне болот, кандай чувство, кандай состояние болот, мына здесь и сейчас жашашың керек. Бирок эски прошлыйдагы ойлор менен налыган, кечке 12-ге чейин уктаган, же болбосо 9-га чейин уктаган, өзүңдүн ден соолукка көңүл бурбаган, хотя бы китеп окубаган эски, например, арзуу менен мен новый, мындайча айтканда, будущий арзуу боло албайм да. Только прошлыйдагы нерселерди отпускать этип таштап, будущийда эми болгоңор келип атат, анан будущий жок деп атам. Бирок ошол будущийда боло турган нерсени здесь и сейчас азыр аракет кылып, азыр чувствовать этип, азыр мындайча айтканда ошол нерсени сезип жашаган болсоңор, мына жерде мындайча айтканда биздин антеннабыз бар. Силер ушул жерге эмне эксеңер дагы мына поляңарга эгиле берет, ошол нерсе болот. Бирок адамдарга жакшылык нерсе кылып койдуңар, бирок эртеси эле күтүп, сомнение кылып, ожидание кылган болсоңор, бул нерсе аткарылат, но кечирээк. Бирок 21 күн эрте туруп койдуңар дейинчи, 21 күн эрте турдуңар, китеп окудуңар, бирок жашооңор өзгөрүлгөн жок, же өзүңөр өзгөрүлгөн жоксуңар. Эмне үчүн? Силер болсо мен эрте турдум го, мен кылып көрдүм го, эмне өзгөрүлбөй атат, неге болбой жатат деп силер күткөн үчүн да. Анан адамга 99% күн сайын ойлор келет, только прошлыйдагы. Себеби силер эртең менен турасыңар дагы, кечке налып ойгоносуңар. Эки адам менен жолуккан болсоңор или подружкалар менен жолукканда только прошлый нерселерди сүйлөшөсүңөр. Мурда студент кезде мынандай болчу эле, анан мындай карыз болдук эле, кутулдук эле, анан тойго бардык деп только прошлый нерселерди көбүрөөк сүйлөшкөн үчүн, даже силер азыркы жашап аткан учурда дагы кайра мына поляга эктиңер, ошол нерсеңер кайталана берет. Даже азыр подружкалар менен сүйлөшкөндө деле болушунча прошлый эмес, мейли жакшы нерселер сүйлөшүлсүн, но баягы жамандык нерселерди сүйлөшпөй, боло турган нерселерди ушу мындай болуп калсак, саякатка бардык, элестет, саякатта мындай кылып жүрөбүз деп бара элексиңер, бирок саякатка силер чогуу барганда силерде кандай состояние, кандай чувство болот, ошол нерселерди элестете бергенде здесь и сейчас кабыл болот. Себеби силер уже поляга ээп койдуңар да. Бир нерсени от души, мындай айтканда, жүрөктөн каалаганда, ошол нерсеге бирок мына силердин мээңер айтат да, койчу ага акча жок, лучше барбай эле коелу, не надо,
эми качан деген болсо все равно кабыл болот кечирээк. Если силер жүрөктөн кааладыңарбы, жүрөгүңөр менен каалаганда мен менен все равно эсептей беребиз. Жүрөк менен мээ менен экөө бирдей каалаган нерсе батыраак кабыл болот экен да. Болушунча биз мына прошлыйды көбүрөөк ойлонбой, будущийга деле көп кетип калбай, кээ биркилер мен намаз окуп атам, мен орондум, бирок эмне үчүн менин жашоом өзгөрүлбөй атат дейт. Бирок ал өзү аракет кылбай атат да. Адам өзү аракет кылган болсо, Кудайга тапшырган болсо, бардык нерсе батыраак кабыл болот. Бирок ал биринчиден өзүнө ишенген жок. Просто ошол жолукка же болбосо намазга просто таштап койду да. Мен окуп атам, мен кылып атам, эмне үчүн өзгөрүлбөй атат деп мына сомнение, ожидание болуп атат. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө намаз окугандар көп, көп да эми. Бирок ошолордун бардыгы бактылуу эмес. Себеби алар всегда көпчүлүгү ожидание кылат, сомнение кылат. Болобу болбойбу, окуп атам. Бүгүн тахажжуд окусам, Кудай береби, бербейби деген мысль болгон үчүн дагы болбойт да. Болушунча сен намаз окуйсуңбу, намаз окубайсыңбы, главное мына мээ таза болсун, жүрөк таза болсун деп айтат го. Ошол сыяктуу если намаз окуп атканда кошо силер жүрөгүңөрдү тазаланып, мээңерди тазалап, мындайча айткандачы, экөө бирдей нерсени каалаганда силердики батыраак, двойной эффектте батыраак кабыл болот. Прошлыйды көп ойлогон адамдарда, прошлый менен жүргөн адамдарда эч качан новый адам болбойт. Себеби новая, мындай айтканда, новая реальность, новая личность дейт го. Новый личность болгондо новая реальность келет. Же болбосо новая реальность жаратып атасың, ошол нерсеге новый адам мындайча айтканда жаралат да. Мисалы, эртең менен күн сайын спортко катышып атасың, эртең менен жүгүрүп атасың, правильный питание кылып атасың, мурда кылган эмессиң ошолорду. Уже сенин ден соолугуң жакшы болуп баштайт, сенин обидаларың жок. Себеби спорт менен занимать эткен адамда энергия болот. Ошол энергия канчалык адамда көтөрүлгөн сайын айланасында налган адамдар өзүнөн өзү жоголуп баштайт. Себеби мындай да, базарда сен жанында алма сатып атасың, бирок сенин жаныңда балык сатып атат. Балык сен үйгө барганда жыттанып каласың. Же окружениеңда 3 адам аябай ушакчы, сен ушакчы деле эмессиң, бирок сен ошонун айланасында жүрө берген болсоң, сен дагы бир күн эмес бир күн кызыгып, уже сонун ушактарды айтып каласың. Эгер 3 адам азыркы замандын тили менен айтканда Instagram аркылуу онлайн акча таап атат, сен 3 подружкаң бири товар сатат, бири сетевойдо, бири башка нерсе сатып атат, сен эчтеке кылбайсың. Бирок сен ошолордун катарында жүрө берген болсоң, бир күн хотя бы сен блог алып барып баштайсың. 3 адам ийгиликтүү досуң бар, бизнесмен, сен просто обычный эле соодагерсиң, бирок сен дагы ошолордун мышлениясы менен аракет кылып атып, уже бизнесмендердин катарына кошуласың. Жаныңда эмне көп жүргөн болсо, ошол нерсе мындайча айтканда жугат. Себеби бул жерде мындайча айтканда гүл, бул жерде мындайча айтканда мусор болгон болсо, чымындар көбүнчө мусорго барат, арылар гүлгө барат, мисалы. Бирок экөө тең бизге бул дүйнө жүзүнө экөө тең керек бизге. Если чымын жок болгон болсо, мындайча айтканда воздухтар бузулат дейби, мындай ушундай китеп окугам, бирок точносын билбейм. Если ары жок болгон болсо, адамдар уже жашай албайт. Жашай албай калат экен да. Себеби бизге ары дагы, чымын дагы керек. Ошолор бизге керек болгон үчүн Кудайым жаратты. Биздин айлана чөйрөдө дагы адамдар айтат го, эмне үчүн дүйнө жүзүндө бардыгы эле жакшы адам болуп кетпеди дейт. Жакшы адам болуп кеткенде жашоонун кызыгы жок болуп калат. Бизге жаман адамдар эмне үчүн керек? Ошолордон сабак алыш үчүн. Жакшы адамдар эмне үчүн керек? Биз ошолордой болушубуз үчүн. Эки кошунаң болгон болсо, бирөөсү эки кошунаң бар, например, бирөөсү чоң үй салган, сеники кичинерээк, бирөөсүнүкү аябай андан да кичинерээк. Бирок сен өзүңү кимге салыштырасың? Мына чоң адамга салыштырбайсың. Мынага караганда Кудайга шүгүр деп